Siz cümleyle söyleyebilirsiniz. Ben size soru vereyim de tam. Size göz Tögölek stolda aytқанда siz ayttınız. 2 ay жаздық dediniz. Ушул баш мыйзамды biz 2 ay күнү түрүн жаздык дедиз. 2 күндөн кийин siz экөөбүз оюрдо качтык. Ал жерге барганда 15 күнүн кемит айттыңыз. 1,5 ay жаздык дедиңиз. Бүгүн ошол Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү экөөбүз тең айтып атат 1 айдын ар жакта жагда жазылган деп. Ал ортодо Ашырбек Бакаев деген сизден ошол Конституциялык кеңешмеде төрөгалык кылып турганда орун басарыңыз айтты. Биз сунуштаган нерселердин баардыгы жок, гезитке чыкканда башка, кабылданған баш мыйзамда башка болуп деп маалымат жыйынын өткөрдү. Сиз негедир ошол орун басарыңыздын генералда айткан сөзүнө бүгүнкү күнгө чейин жооп бербей келесиз. Эмне үчүн ушу 2 ay иштедик, 1,5 ay иштедик деп, бүгүн болсо айтып атат 1 ay иштедик деп. Жооп берилген. Мен дагы жооп берип коеюн. Эме уктум. 10-жылы ар жума сайын контрреволюция болот. Бийликти басып алат деп бул аянтта тынбай митингдер болуп турду. 10-жылы Маевкада токмокто адамдарды өлтүрүп, үйлөрдү тонап турду. 10-жылы түштүктө коркунуч чыгып, граждандык согуш болуп кетет деп 23 апрелде Атамбаев Атайын комиссиянын төрагасы кылып бүтүк балдамоочуларды бердик. Мына ошондой кыйын кезде Конституциялык кеңешме иштеди. Ал күнүгө түнкү саат 3-ке чейин иштеп атты. Ал 2 форматта иштеди. Жалпы Конституциялык кеңешме деп туруп 70 адам телевиденияларды коюп, түз эфирде протоколдору менен жолугуп сүйлөшүп, анан ошол эле Конституциялык кеңештин мүчөлөрү 10-15тен бөлүнүп, адам укугу боюнча, сот боюнча, өзүн өзү башкаруу боюнча деп туруп, алар рабочий группаларды иштеди. Түнү менен иштеди. Эми мен сизге суроом. Мен сизге суроом. Мына 82 адам бир жолу жыйналып жок дегенде концепциясын талкууладыңарбы? Же бири-бириден кармап кол койдуңар? Жок ая туруңуз. Концепцияда биз фракция жыйында талкуулаганбыз. Бир эмес 2 жолу талкуулабыз. Анан бири-бириден кармап кол койдук деп. Сизди кол койдурушу мүмкүн. Кол койдур. Мени колду эч ким кайрып кол койдура албайт. Бул бир. Нече калп айттыңыз анда? 2 ay, 1,5 ay. Мен ошо сурап атам. Нече калп айттыңыз? Ошол кезде айтып атасыз, күнү түрүндө. Мен да кал кезде маданат министри болуп, ошол референдумга үгүт жүргүзүп жүргөн болчу. Мына обращение членов Конституциясына 28 майда силер элге кайрылып атасыңар. Конституциянын долбоору даяр деп. Эгер сиздикин айтканыңыз боюнча анда 28 февралда баштадыңар беле. 2 ay иштесеңер. Өзүңүз документ менен фактылар менен сүйлөгөн жакшы эмес. А мында келгенде чычалайсыз. Bir gün иштегениңер жок. 80 депутат жыйналып bir gün иштегениңер жок. Кайсы жерден даярдалган сен да мен да билебиз. Добуш кантип жыйналганын билебиз. Кантип акыркы күнү 5-күнү саат 8-де илингенин билебиз. Жыйналсаңар, мына СДПК фракциясы жыйнадык дейт. Bir камера, bir журналист катыштыбы? Элден жашынып алып эмнени талкууладыңар? Концепцияны эл уксун, ниетибизди эл билсин деп айтат элеңер го. Керек болсо оппоненттерди бизди де чакырып катыштырат элеңер го. Анан кийин bir жума мурун 2 саатта СДПК жыйналып ичкенбиз дейсиңер. Bir жолу биз 1 ay өткөрдүк, күнү түнү рабочий комиссияларга бөлүнүп иштедик. Мына бар катышкандардан сурасаңыз болот. А силер bir жолу жыйналып өткөрдүңөр. Мага түз суроо бериңиз, мен түз жооп берейин. Сиз өз Tögölек столго бардыкпы? Талкуулап бардык. Оёрдого бардыкпы? Бардык. Мен өзүмдө да айтып атам. Сиз мага суроо берип атасызбы? Мен бардыгына катыштым. Бардыгына катыштым. Анан отуруп алып берде оюңузда чыган нерсе айтып бербеңиз да. Же парламенттин сизне саясатчыны айлантып алгансызбы? Сиз айлантып атасыз. Оёрдону сиз уюштурганыңыз жок. Тегерек столду сиз уюштурганыңыз жок. Эмнени сүйлөйсүңөр? Жок, неге калп айтканыңызды айтпайсызбы? Сурап. Бүттүңүзбү? Siz жооп берген жоксуз. Siz башка жака буруп кетип атпайсызбы? Азыр болуп бирөөдүн мүлкүнө. Bir айдан мен азыр так эсимде жок. 7 апрелден баштап 8 апрелде коелук. 8 апрелде коюңуз, 8 апрелде мародёрсу болуп калган ал күндү эч ким алып кайтпайт. Катта 8 апрел. Эми сиз ошентсеңиз керек, мени 7 күнү түндөсү конституциялык реформага жоопкер кылып дайындаган. Анан кийин ошондон баштап иштеп 19
майда, 19 майда. Biz büttük, hem özünüz esepte alыңыз, meyli 10 aprelde başlaylık. 19 майда büttük, 20'sında gezitke jarıyaladık. Bir yandan 20 gün, nar жағынан 20 gün kaç olup atır? 40 gün Murat Bey. Oldu da. Урматтуу депутаттар, биякта дагы Жүргүздө свидание кылган. 7 aprel, 7 Уялбай сүйлөп коесуң. урматтуу депутаттар, Кичине уят керек да, уят. сүйлөйм дегендер бар. Geçip koyasың. Meniki sunuş, biz oşol Mizam Dolbor'un 84 депутаттын авторлорунун отургандыктан бүгүнкү күн тартибинде караш керек, аны добуш менен чечиш керек. Карасаңар карайсыңар, карабасаңар карабайсыңар. Аны эми алмамай чыкмаса алып коюш керек, алып коюш керек. Качелде пенсия алсың. Geç. Мага кел. Урматтуу депутаттар, башкалар да мына жазылуу сүйлөгөндөр да бар. Адахан Килсенбаев, ОДКБга кирген өлкөлөрдүн президенттери эгер ошентип айткан болсо дагы, алар өзүнүн катасын мойнуна алды. Убактылуу өкмөт менен, Роза Отунбаева менен, андан кийин Атамбаев менен иштешип жолугушуп жүрөт. Туура. Сиздин гана көз карашыңыз өзгөргөн жок. Туура. Мынчалык көгөргөн бул примитивдүүлүктүн белгиси. Мына ак жолдон чыккан министр парламенттик жолдун туура экенин тандап, ушул жолду улантыш керек деп бул кетип атат. Сиз көгөрүп, Бакиевдин да өткөн диктатор режимди алып келемин. Жакшы президент келсе, кийиз казык жерге кирет деп атасыз. Туура. Бирок жакшы президент ким экен десе, же мени көргөзбөйсүз, же Ташиевти көргөзбөйсүз, өзүңүздү гана элестетип турасыз. Мен шайлоочуларга, телекөрүүчүлөргө айтам. Сиз келсеңиз, Бакиевден 100 эсе жаман болосуз. Мен келсем, балким 50 эсе жаман болом. Кыргызстан жок болот. Балким мен 50 эсе жаман болом. Ошондуктан биз менсип кеткен адамдарга эмес, системага ишенишибиз керек. Биз өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүзгө, алтын экендигибизге ишенбестен системага, элге ишениш керек. Ал жердеги тизгин, таразалар ташына ишенишибиз керек. Мен системаны түзгөндө алтын адам үчүн түзгөн эмесмин. Мен системаны жаман адам келсе дагы иштеп кете ала тургандай система түзгөнмүн. Сиздин сапатыңыз бүгүнкү системада Кыргызстанды аркы дүйнөгө алып кете албайт. Эгерде сиз сунуш кылган система болсо, Бакиев менен Акаевдин артынан кетесиз. 5 жылда эмес, 2 жыл. Аркы дүйнөгө алып кеткенден туура алып кете албайт аркы дүйнөгө. Аркы дүйнөгө ошо сиздин конституцияңыз алып кетиши мүмкүн. Кудай ошону сактасын. Кудай ошону сактасын. Угуп туруңуз. Аркы дүйнө менен берки дүйнөнүн айырмасын билесизби? Мурун сиз Бакиев менен идеолог болуп Бакиев менен жүргөндө конституция ар 1,5 жылда алмашылган. Ал эми 20 жылда конституция 2 жыл 2 айда алмашылып турган. Мына азыр 5 жылда конституция былк этпей туруп Кыргыз тарыхында рекорд койду. Эгер дагы 5 жыл тура турган болсо, Кыргызстандын өнүгүүсүнө бул толук шарт түзөт. Эми Өмүрбек Чиркешевич, өзүңүздүн ичиңиздеги ооруну баары ушундай ооруса керек деп ойлобоңуз. Бизде диагноз башкачараак. Эгерде ошол Бакиевден өткөн, Акаевден өткөн кызыл камчы деп атасыз, ошол социалисттик аталган сиздин партияңыз. Темирдей ошондой тартип барлыгы үчүн Кыргыз мамлекети агрардык, индустриалдык мамлекет болду. Сиз социалисттик деген чапанды жамынып алып, аклократиянын оюнун ойноп атасыз. Сиз айткансыз, эгерде өкмөттү бизге берсе, биз 3 айда көмтөрдү 67%га чыгарабыз дегенсиз. 3 ай эмес, 1 жыл өттү. Азыр айтып атасыз. Ал Оторбаевдин ою, ал менин оюм. Ошондой кылып чайкоочулук токтотуңуз. Чайкоочу сиз болуп атасыз. Чайкоочулук кылбаш керек. Биз президент макул болбосо, өкмөт макул болбосо, парламент макул болбосо, кумтөрдү чечиш кыйын. Бир фракция, Алмаз Шаршенович абдан туура айтты. деп айттым. Бул Алмаз Шаршенович абдан туура айтты. Коалициялык көпчүлүктө турасыз, бир бутуңуз менен, анан шайлоого жакындап калганда эл тарапка кач өтө коесуз дагы, анан шайлоо бүткөндөн кийин келише коесуз алар менен. Мына айтып атасыз. Азыр айтып атасыз. Биз ар дайым чындык тарапта болгонбуз. Да, чындык тарап. Сиз олигарх Саламбековтерге кызмат кылып атасыз. Саламбековго окшоп байлык таптарыңыздарда сизге сөз болбойт. Кайсыл тарапта экениңизди элге айтып коюңуз. Атамбаев менен сизби же оппозициядасызбы? Эгер сиз оппозициядан жарыяласаңыз, Саламбековдун жүрөгү инфаркт болот азыр. Биз жанакы ошол шайлоого кетердин алдында сиз кимсиз айтпайсызбы? Оппозиция? Мен Адахан Мадумаровмун. Жок, партияңыз оппозициядабы же кандай? Биз азыркы бийликте турган партиядан дагы оңчулураакпыз. Түшүндүңүзбү? Оңчул деген эмнеси? Оңчул деген азыркы бийликтен тургандан дагы бийликти каттуураак тартипке салуучулар деп коет. Эгер сиз 20 жыл
20 жыл саясатта жүрүп, оңчулдар менен солчулдардын айырмасын билбесеңиз, анда бул чоң Оңчулдар булар трагедия. либералдар. Бул чоң Солчулдар трагедия. булар социалисттер. Биз айтып атабыз. Политология китебин окуңуз. Сиз Саламбекти окугандан кийин оң жакка жылып кеткениңизди баарыбыз көрүп турабыз. Бүтүндөй Кыргызстанды 25 жыл окутуп жүрүп бүттүңүз го. Мындай биз эпке келели. Ошол Акаевдин 7 жолку конституциясын өзгөртүүдө сиз мүчө болгонсуз. Ошол конституцияны өзгөртүү комиссиясында мүчө болуп, ар дайым ошол жерде отургансыз. Кийинки комиссияларда да отургансыз. 9 жолу конституцияны өзгөрткөндү, жигитти сиз өзүңүз оң колуңузга алып айткансыз. Мына ушул биздин жооптуу катчыбыз болот деп. Мына ошол эми Өмүрбек Чиркешев мындай кылалы. Мындай деңгээлге түшпөйлү, бираз жогорураак деңгээлде бололу. Бизди жаштар көрүп отурат, андай бир чоң маданиятсыздыкты көрсөтпөйлү. Мына ушул сиз сунуштаган жарым сааттан бери маданиятсыздыкты сиз көргөзүп атасыз. Жалган жала жапкандын үлгүсүн сиз көргөзүп атасыз. Эми сиз качан эле мойнуңузга алып жүрчү элеңиз. Мына ушул жалган жала дегенди карап туруңуз да. Өзүңүз эмгек сиңирген юрист катары соттолгон киши тизмеге кирүүгө тыюу салынат. А сиз аны менен бакырайып сүрөткө түшүп алып отурасыз. Эмне үчүн? Сизге Мырзахматовдун тагдыры кызыктырбайт. Сизге Мырзахматовдун аркасындагы электорат кызыктырат. Сиз соодалашып, аны дагы таразага, аны да курмандыкка чалып жиберип атасыз. Ал байкуш шордогон бойдон калат. Кыргызстанга келбеши да мүмкүн, бирок ошонун аркасы менен сиз акырын жогорку кеңешке кирип келдиңиз. Кесенбаев, 6 ай мурун Ошко барганда айткансыз. Мен бай балдар менен ойнобойм. Мен Төрөбаев менен, мен Бабанов менен, мен Ташиев менен бирикпеймин дегенсиз. Бирок байчал менен ойноп атасыз. Калп айтпаңыз андай деп. Олигархка сатылып, анын кызматын кылып атасыз. Бир фамилияны мен атабайм. Мен ар дайым рызкыны жараткан Алладан тилеп. Азыр чыксаңыз мен видео документтерди сизге берем. Бериңиз. Сиз көптөгөн видеолорду жыйнап жүрөсүз, бирок өзүңүздөгү жөнүндөгү видеолорду эч ким билбейт. Ошондуктан биз мындай деп айтышыбыз керек. Кандай айтыш болбосун. Кыргызстанда көптөгөн жерлерде жолугушуп жүрөбүз. Бир партиянын жетекчиси биз сыяктуу ар бир айылдарга барып турган жок. Өзүңүз жөнүндөгү пикирди Өмүрбек Чиркешевич бираз угуп да жүрсөңүз болот. Эми тооба келтире турган эле мезгилге келдиңиз. Бирок мен өмүрүмдө эч качан картайсам да намаз окубайм деген киши ажы менен отуруп батасын алып атасыз. Мына аны да трибунадан жарыялагансыз. Мен карысам да намаз окубайм деп. Мен ошондо айткам, Өмүрбек Чиркешевич, намаз сизге муктаж эмес, сиз намазга муктаж болосуз. Мына азыр чыкканда мен ошол берүүнү да көргөзөм. Мен өмүр бою намаз окубайм деген эмесмин. Мен демонстрация кылып, саясий конъюнктура үчүн окубайм деп айткам. Ал берүү бүгүнкү күндө дагы ЛТРдин архивинде турат. Ошондуктан жалган айтканыңызды ошондо көргөндө уялып, менден кечирим сурап коюңуз. Баракелде. Эми Кыргызстандын баары эле сизден кечирим сурайт. Сиз дагы бир жолу кыргыз элинен кечирим сурап койсоңуз, кечирип койгула. Мен туңгуюк жолго алып бараткан экенмин. Ушуну сездим да бүгүндөн баштап бурулдум деп. Жана алып баруучу туура суроо берди. Эгерде эл талап кылган болсо карап көрөбүз дегенде. Мындай бир жанакы автоунааларды биз жоюшубуз керек дейсиз дагы. Өзүңүз Кадиллак менен жүрөсүз. Айттыңыз, мына мен автоунааларга каршымын, Кадиллакты бүгүндөн баштап токтотуп койдум десеңиз, элдин баары сизди көрүп токтотуп коймок. Анан бул популисттик. Ал биринчиден мыйзам менен токтойт, экинчиден Бакиев үчүн сиз элден кечирим сурай элексиз. 7 апрелдин баатырларын бандиттер жана алкаштар дегениңиз үчүн кечирим сурай элексиз. Кандай адам өлсө дагы бата кылып Куран окуду кыргыздын милдети, сиз аларга бата да түшүрбөйм, аларга бата түшпөгөн адамдар дегенсиз. Муну үчүн сиз алардын алдында кечирим сурашыңыз. Мына, Өмүрбек Чиркешев, сиз бул заманда сөзсүз түрдө кечирим сурайсыз. Сиз бул заманда мыйзамдын алдында кечирим сурап көргөн эмессиз. Бирок аркы дүйнөдө жала жаап, өжөрлүк менен, баякындай бир кычаштык менен жүргөн өмүрүңүз үчүн аркы дүйнөдө жооп бересиз. Баары бир жооп. Мен эмес, чоң кыз деле ошол суроону берди. Да, баары бир жооп бересиз. Бардыңар ар бириңер бирден телекомпанияны кучактап жатып алып, манастан кийинки баатырлар кылып өзүңөрдү чыгарып атасыз. Элдин башын айландырып бүттүңөр. Мен көп жерден угуп атам. Мына ушулар кетсе Кыргызстан тынчыйт эле дегендей. Бирок элдин да пикирин уга жүрүңүз. Рахмат. Кийинки суроо. Жазгуля, вопрос партии «Ноги прогресс». Следующий вопрос Өмүрбеку Текебаеву от жителя города Каракола Биктура. Өмүрбек Чиркешевич, почему нельзя исключить и не включать в свою партию людей, на которых возбуждено уголовное дело? Или это вопрос денег? Это вопрос принципа. Бардык партияларда тилекке каршы ар кандай убакта кылмыш иши козголгон адамдар бар экен. Мен азыр кимде канча бар экенин эсимде элем, бизде эң азы бар.
Алар соттолгон эмес. Ар кандай себептер менен иш козголгон. Мен азыр эле айттым. Адахан экөөбүздүн генерал акабыз Исмаил Исаков иш козголуп соттолгон. Алып чыгып министр кылдык. Феликс Асенбаевич иш козголуп түрмөдө отургузган. Аны алып чыгып премьер-министр кылдык. Саясий куугунтуктоонун курмандыктары саясий ситуация өткөргөндө ал келет. Алем Мырзахматов бүгүн бизде кандидат эмес. Следующий вопрос Адахану Мадумарову. Адахан Кимсанбаевич, вам вопрос от жителя города Бишкек Туркманова Азиза. Если вы пройдете в Джеорку Кенеш, можете ли вы принять закон, согласно которому депутатом можно будет работать только 10 лет? Если честно, народ уже устал от старых депутатов. Есть резон, но в то же время парламент это такой орган, там, где требуется знания жизненного опыта и других отраслей. Есть 96-летний сенатор в Соединенных Штатах Америки, есть, посмотрите на Российскую Федерацию, на Казахстан посмотрите, там должны быть достаточно зрелые, опытные. Другое дело не в возрасте, дело в том, как жил, по какому принципу жил. Если, называя социалистом и стать крупным олигархом, это другой вопрос. А если открыто заявляет, что он занимается бизнесом, и он является бизнесменом, это другой вопрос. Это просто дело чести. Eski mızamda mınday деп турат. Депутат референдум боюнча, референдум дайындоо боюнча президентке кайрыла алат деп атат. Чечимди президент кабыл алат. Биздин азыр сиздер киргизип аткан мыйзам долбоору кирип атат. Президентке кайрылуу бул жерде жок. Анан азыр таптакыр өзүңүз окудуңуз, токтотуп койдуңуз убагында, токтодуңуздар. Анан таптакыр башка эрежелер бар, башка жакка кетип калат. Анан мага жооп бериңиз, эмне үчүн 4-февралга биз жергиликтүү шайлоорду жылдыра албайбыз? Мына бу коюп отурат жанагы. Чоң адис жергиликтүү шайлоор боюнча. Илгери ар дайым жаздын эрте жазда, кыштын аягында болот эди. Айыл жеринде азыр мына топурак баарын ишти таштап коюп тиги айыл өкмөттөр, акимдер шайлоого даярданып атат. Biz ошол эски заманыбызга мындай тартибибизге да келип алат элек. 2 айдан кийин өткөрсөк эмне өзгөрөт деп биз айтып атабыз. Кандай дейсиз? Бүт бар могул маселелер өкмөттө шашылбай жыйын өткөрөт эле. Биз да мыйзамды кабыл алат элек. Эч окшогон талаш маселелер болбойт эле. Ага чейин да талкуулап, дагы балким бир компромисстик вариантка келмекпиз. Өрбөчүкө сиз 2 айда калтырса конституция өзгөрүүнү колдоп бересизби? Эгерде маңызы биздин көңүлүбүзгө жакшы ойлонуп көрөбүз. Мен болсо сиз айтып аткан нерсеничи, мен болсо бул мемлекетчилердин бирөөлөрүн да, мемлекетчилердин бирөөлөрүн сиз өзүңүз жакшы билгендей 84 депутат кол койду да, бертеч. Ооба, 84 депутат кол койду. Бирок числосун койбой бериптирсиңер да. Числосун жылат деп айтып атпайбы тиги Иса Муркулович. Числосун жылдырпайлы. Числосу жок да законда. Bir aydan bir sabah koşup bunu tapılap süйлөшүш керек да bunu Сүйлөшөйлүк. Анан мен болсо бир суроом бар да, берде чынакей Бакыт Эргешевич жана сүйлөп келатып айтып кеткен жок, өзү Бакыт Эргешевичке бир суроом бар деди, Бакыт Эргешевич. Сиз өнүгүүнүн партиянын позициясын айтып койбойсузбу? Эмне болду? Акыркысы эмне болду? Ошону түшүнбөй калдым. Сөздөн кошту 45 мүнөт. Эми добуш берелик, биздин пикирибизди жарым саат угуп коюп кетет эми. 5-6 лидер жарым саат сөз сүйлөйт. Бар деп айтышкан үчүн биз жана кеңеш башында. Бизден саат 2-де мен жыйыным бар. Мен регламент боюнча жыйыныңыз 2 саатка даярданып келгенбиз, регламент боюнча. 2-де жыйыныбыз бар, мен кача албайбыз биз. Будан көбү кетет. Чыныгы акынч, ким менен жыйыныңыз бар? Эмне деген? Кандай жыйыныңыз бар? Мен 3 жыйыным бар. 3 жыйыным бар. Жыйынды токтотуш керек. Эң чоң жыйын бул жерде. Эмнеге мен токтотчу керек койгон премьер-министр? Мен сүйлөйм, эмнеге токтотконун билесиңер. Болбосо отставкага кеткиле. Мен сүйлөйм, ошондо эл да билет, отставкага кетиш, өзүңөр да билесиңер. Жыйыным бар деп. Эмне кыласыңар дейм? Бир маселени чечпесеңер, Кудай буйруса деп отурасыңар. Бир маселени чечкениңер жок. И бул жерден калып токтоткула жыйынды андай. Biz çeşip atağız, ömrü çekiyoruz. Mesela çeşip atağız, hareket kılıp atağız, hükümet işlep atağız. Anda gel uğuk kıla. Siz aytsanızı da işlep ettesin hem de işlep kalavı. Men azır aytam. Görünüz gelmese kalkanı görüp atat. Mınaki bir soruğa жооп бере алганыңар жок конкретно. Куда кааласа деп. Hareket kılıp atağız biz. Качан каалайт? Siz aytsanızı da işlep kalıp hükümet, işlep atağız biz.
Kolumuzdan gelgeni kılıp atağız. Kolunlardan ешнерсе келбейт demek. Demek kolunlardan ешнерсе келбейт. Sizin sözünüz bilen ökbet çoğuz atmayan kılbayım ben. Öteme ökbet çoğuzun. Ökbet çoğuz öteme. Ne gel sen kan tak top koşmayacak ben. Урматтуу депутат, урматтуу премьер-министр, келгиле бул маселени мындай ирети менен регламентке карата алып барып атабыз, ошону эле уланта берели. Эгерде азыр мынакей албетте бири-бирибизге мындай чебердеп этиканы сактап пикир айталы, бири-бирибиз жөнүндө пикирлерди албетте. Жақшылық ұлады ке микрофон істелі. Жа, 25 секундыңыз қалған, ошанды үлгеріп бітіріп қойыңыз. Қошып қойғыла 30 секунд. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мен 30-га жакын өкмөттү көрдүм. Сиз да аларды билесиз. Мен жалган айтсам оңдоп коесуз. Парламент чечим чыгарса, жыйналышымды токтотуп угам жарым саат деп айтыш керек. Мен парламент чечим чыгарса лидерлерге жарым саат убакыт берип угуп кетсин дейм. Жок, менин кол алдындагылар